Ушундай митингдер Кыргызстан үчүн кадимкидей көрүнүш болсо, Казакстан үчүн адаттан тыш. Полиция кызматкерлери нааразылык акцияларына чыккан Нурсултандык менен Алматылыктарга карата күч колдонушту. Бул эки шаар коңшу өлкөдө 1-май күнү өткөн тынчтык демонстрацияларынын эпицентри болду. ММКлардын маалыматында көчөлөргө чындыктан кача албайсың, менин тандоом бар деген плакаттарды көтөргөн 1000 адамдар чыккан. Все, ребята, на этом наш шествие митинг заканчивается. Вся полиция разъехалась. Активисттердин белгилөөсүндө милиция менен акимияттар бул күнү сабыр кылып митингчилерге 2 сааттай кыйкырып алууга убакыт берген. Бирок ал көпкө уланган жок. Алматынын Борбордук паркындагы митинг катышуучуларын күч кызматы курчоого алып, 10 чукул активист кармалганы айтылууда. Аларга сот укук коргоо органынын өкүлүнө баш ийбей койгон жана митинг уюштуруунун тартибин бузган деген айып тагып, айрымдарына административдик айыппул салса, кээ бирин 15 күнгө эркинен ажыраткан. Айрым ЖМКлардын маалыматтарына караганда нааразылык акцияларына казак жарандары буга чейин Казакстанда экстремисттик деп таанылган жана сот тарабынан тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу кыймылдын лидери, учурда чет өлкөдө бозгунда жүргөн оппозиционер Мухтар Аблязовдун үгүттөөсүнөн кийин чыгууда. Бирок тынчтык жүрүштөрүнүн айрым катышуучулары өлкөдө өзгөрүү болуусун каалап, акцияга өз алдынча чыгып жатканын билдиришти. Нур-Султан не наш город. Токаев не наш президент. Даригаев не наш спикер парламента. Азыркы бийликке каршы маанай мындан ары да түнөрөт сыягы. Мухтар Аблязов 9-майда дагы Казакстанда кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган тынчтык митингине чыгууга үндөп, өзүнүн YouTube каналынан казакстандыктарга кайрылуу жасады. И наконец 1 мая наш народ 1-майда биздин эл акыры өзүнүн үнүн жеткирүүгө аракет кылып каршылыгын көрсөттү. Жок деди. Чындыгында 1-май өзгөрүүнүн, элдин биригүүсүнүн күнү болуп калды. Ошондуктан бул ийгиликти 9-май күнү бекемдөөгө чакырам. Себеби жеңиш күнү биздин элдин нарта жеңиши болуп калсын. 9 мая, День Победы, чтобы стал действительно Днем Победы нашего народа. Белгилей кетсек, 9-июнга белгиленген президенттик шайлоого бойкот жарыялоодон тышкары казакстандыктар парламенттик башкарууга өтүүнү, таза шайлоо өткөрүүнү талап кылып, атомдук электростанциянын курулушуна каршылыгын айтып жатышат. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Ньо ТВ.